18 бөлүм. Ошондон кийин дөөт белиштеликтерди талкалап, аларды багындырып, алардын колунан гатты жана ага караштуу шаарларды тартып алды. Ал ошондой эле Мааптыктарды талкалады. Мааптыктар дөөткө салык төлөөчү кулдар болуп калышты. Дөөт Соба падышасы Ададезерди Хаматта өлтүрдү. Ал Эфрат дарыясынын боюна бийлигин орноткону бара жаткан эле. Дөөт анын 1000 майдан арабасын, 7000 атчан аскерин жана 20 000 жөө аскерин колго түшүрүп, майдан арабалардын баарын талкалап, өзүнө 100 гана майдан араба алып калды. Соба падышасы Ададезерге Дамасктан сириялыктар жардамга келишти. Бирок Дөөт 22 000 сириялыкты кыйратты. Дөөт сакчы аскерлерин Сириядагы Дамаскка койду. Сириялыктар Дөөткө кул болуп, салык төлөп калышты. Дөөт кайда барбасын, бардык жерде теңир ага жардам берип турду. Дөөт Ададезердин кулдарынын алтын калкандарын алып, Иерусалимге алып келди. Ал эми Ададезердин шаарлары Тапхат менен Кундан Дөөт абдан көп жез алды. Андан Сулайман чоң жез чараны, жез мамыларды, жез идиштерди жасады. Хамат падышасы Той Дөөттүн Соба падышасы Ададезердин аскерин кырып салганын укту. Дөөттүн Ададезер менен согушуп, аны талкалаган үчүн Той аны куттуктап, ыраазычылыгын билдирип, ага өз уулу Адурамды жөнөттү. Анткени Той Ададезер менен согушуп турган эле. Уулу менен кошо ар кандай алтын, күмүш, жез идиштерди берип жиберди. Падыша Дөөт аларды баардык элдерден олжого түшкөн алтын, күмүштөр менен бирге теңирге арнады. Алар Эдомдуктардан, Мааптыктардан, Амондуктардан, Пелиштиликтерден, Амалыктыктардан түшкөн олжолор эле. Серуянын уулу Абышай Туздуу өрөөнүндө 18 000 Эдомдукту талкалады. Ал Эдомго сакчы аскерлерин койду. Баардык Эдомдуктар анын кулу болуп калды. Дөөт кайда гана жүрбөсүн, аны теңир колдоп жүрдү. Дөөт бүт Исрайылга бийлик кылды. Ал өз элине туура өкүм жүргүзүп, адилеттик көрсөттү. Серуянын уулу Жояб аскер башчы болду. Акилоттун уулу Жошапат тарыхчы болду. Акитуптун уулу Садок жана Абиятардын уулу Абымелек ыйык кызмат кылуучу, Шапша болсо катчы болду. Жояттын уулу Беная керейлер менен перейлердин үстүнөн башкаруучу. Ал эми Дөөттүн уулдары падыша алдындагы биринчи кызматтагы адамдар болушту.